Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызда айткандай эшигин көрүп төрүнөт дейт. Биз бүгүн Бишкек шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан Кыргыз экономикалык университетинин чоң залындабыз. Деги эле сиздер менен урматтуу замандаш биз мен жана менин үй бүлөм деген темада сөз кылууну туура көрдүк. Анткени бүгүнкү жаштар эртеңки келечек, кара кылды как жарган калыстар тобу. Башкача айтканда биздин конокторубуз бар, аларды тааныштырып өтсөк. Мамбеталиева Нарынкүл Акылбековна, тарбия иштери боюнча проректор. Илим жана тышкы байланыштар боюнча проректор Атышов Көбөгөн Атышевич биздин коногубуз. Ондогон кыска метраждуу фильмдердин автору, 400дөн ашык илимий макаланын ээси, коомдук ишмер, белгилүү публицист, врач, доктор Өзбек Чотонов. Кош келдиңиз. Көз карашым боюнча бұл адамды, біз деген, мы вообще, как бы, люди учимся на своих ошибках. И мен деген Нарынкүл Акылбековнан сөзүнө кошулам, чектебеш керек депчи. Ажыбек айткандай, неме, жыңалач жүрөмүн десечи, жүрө берсин. Ал деген эшикте 1-2 метр басат, андан ага деген сөздөр кетет жаманчы. Ошону түшүнүп туруп, анан уже ошондой жыңалач кийинбей чыкпайт да. Ал деген бизден өзүнүн башыбыздан өтпөгөндөн кийин биз түшүнбөйбүз. Чоң рахмат. Чектебеш керек деп ойлойм да. Мен жанадан бери бере албай аткан суроомду берип койсом, азыркы жаш жигитке кайсы кебетеси менен, кандай кебетеси менен? Кайра жооп берип койсоң ошол суроого. Могу кебетеси менен кыздар деп атасың да? Кайсы кебетебиз эмне, туура эмес көрүнүп атабы көзүң? Ошолго жооп берип койчу. Сураначы. Бир нерсе, рахмат суроо ушул менен кайра берип койгоңуздарга. Кайсы кебетеңиздер мен деп атпайсыздарбы? Азыр мына жай келип атат. Жаз келип атат. Кыздар бүт барыңар эле, ачык эле ачкек бул жерде баарыңар диета кармап баштайсыңар да жаз келгенде кийиниңерди көрсөң, ичиңерди чыгарбаш үчүн да. Ошол кебетеңерди айтып атам. Бул жерде чачыңарды жайып алып, боёнуп алып жүрөсүздөр. Анан ошондон биякта айтып кеткенге ошого мен жообун бердим да, биякта кыздаргачы мисалы тарбияны кантип бересиңер? Брат, а ты хочешь, чтобы у тебя кругом только одни Чоң матрешки рахмат, окружали, чоң что ли, а? Брат, Сен боёнбогон, чачын жибербеген жана ачык-чачык кийинбеген кызды таап берчи, көрсөтчү мага ушул жерден. Жок, ошол көрсөт. Жана өзүңдүн сүйлөшкөн кызың кандай болор экен, же болочокто үйлөнгөндө сен өзүңдүн келинчегиң кандай болот экен, ошол аябай кызык болуп атат да бизге. Сенин келинчегиң кандай болуш керек, мынакей жигиттер? Бизде бул жердечи биздин эле залдын тягында артында отурат, мисалы жоолук салынып, андай эмне кийип туруп коесуздарбы? Сураныч. Бир сураныч. Менин келечектеги колуктум ушундай болот деп элестете алам. Анан бул жерде сен мага суроо берип атасың, сен айланаңда бүт бар эле кандай неме тегеректеп турсун деп калып атасың деп, тегерегимде ушундайлар тегеректеп турса деп каалайм. Сау ol. вот ты Я сказал- могу сказать, это мои одногруппницы, да? Ты говоришь, они не должны краситься, они крашутся. Да, они так одеваются, потому что им это хочется, потому что это в Конституции не прописано, что нельзя так одеваться. Поэтому они могут это делать, но они также красятся. Ты не обвиняй всех так. Чоң рахмат, урматтуу замандаштар, мынакей биздин жаштарыбыздын үнүн жүзүн көрүп атасыздар. Анда албетте жаштар сүйлөсүн. Бардык эле кыйын болуп атат. Мен чоң ойгондо мен мындай ата эне болом, тигиндей ата эне болом дегендечи. Ата эне да мындай айтат. Балам балалуу болгондо көрөсүң деп ошону айтат. Эки эме айтып кетерим. Биринчи, моякта отургандар ата энесин күнөөлөгөндөр, улууларды күнөөлөгөн, өзүнүн ата энесин, өзүнүн апаларын, чоң аталарын сыйлабаган, сүйбөгөн адамдар айтып атат. Экинчиден болсо өзүм келечекте үй бүлөмдү айтып келсем, азыр монтип бири-бирибиз менен кыздарды күнөөлөп, эркектерди күнөөлөп атсак, эркектерди күнөөлөп атсак, кийин үй бүлө болобу бири-бирибиздин арасында? Мындай деп айтканда, кыргыздарды монтип иштештирип келсең, бүт бар алыс тууган, сөөк тууган болуп каласыз, туурабы? Азыр мен биякта кызды күнөөлөп атам, жактабыз. Бирибизди күнөөлөп, үй бүлөнү ойлобойсуңар биринчиден. Ата энеңерди жок дегенде эметсеңер болобу? Рахмат деген ата эне мындай мына мондо. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Рахмат, барыңыздарга рахмат. Мына силер азыр баарыңар айтып атасыңар, ата эне бала.
бардыңар буюрса ата эне болосуңар. Силерден мурунда ата эне болуп келген. Силерден кийин силердин муундарыңар да ата эне болот. Кудай буюрса барыңар ошол жерге жетесиңер. Бирок мен бир 3 окумуштуудун бир айткан сөзү эсиме келип атат да, бул сөздү айтканда. Бир 3 окумуштуу отуруп алып келишкен экен да. Баланы биз кайсы убакытта тарбиялаш керек дейт. Анын биринчиси айтат экен, баланы чоң эрзе жеткенде 12 жаштан өтүп, чоңоюп 15 жашка жетип калганда тарбиялаш керек дейт. Жок, экинчиси айтат, жок, баланы тарбия бериш керек жаш кезинде, садикте кезинде, кичинекей кезинде дейт да. Үчүнчүсү жок, андай болбойт. Баланы эненин курсагында дейт. Бирок эненин курсагында да кеч болуп калат, атанын белинен тарбиялаш керек дейт да. Атанын белинен тарбиялоо деген сөз бул ар бир эркек адамдан урук жаралгандан кийин ар бир эркек ошол нерсеге түз болуш керек да. Ар бир эркек өзүнүн чыныгы эркектик сыпатын кармап, өзүнүн туруктуу эркектигин билгисип жашап, татыктуу жашаса, ошондо балким сенден чыккан тукум ошол сенин аркаңдан тарбия болуп чыгабы деген үмүт бар. Эркектер барбы? Биз эркектер нормально элебиз, жакшыбыз. Бул жерде мен айта турганым кыздар, проблема кыздарда. Анткени үй бүлөдө тарбия берүү саартан кечкече бала энеси менен отурат. Эне бул мектеп. Эгер ал мектеп оңолсо, коомчулук оңолот. Эгер ал мектеп бузулса, коомчулук бузулат. Ошон үчүн кыздар силерге айтарым, өзүм айтам, силерге айтамын, биз өзүбүздү оңдошубуз керек. Кыздар, бул келечектеги энелерсиңер силер. Тарбия, балага көп тарбия берип турган силерсиңер. Рахмат. Анда кыздардан барбы? Байке айтып атат кечке эле баардык эле балдар эле айтып атат да кыздарда күнөө, кыздар мынтип жүрөсүңөр, тигинтип жүрөсүңөр депчи. Ошол эле кыздар силердин карындашыңар, ошол эле кыздар силердин эжеңер. Эмне үчүн эркек балдар ошол кыздарга тарбия бере албайсыңар, ошончо эле кыйын болуп кетсеңер. Туурабы? Анан кийин айтып кетип атат, чакта бир чоң жигитке бир эме ответ берип коюн дедим эле сизге, кичине убакта сураштырып көрсөк баарыбыз эле бир тууганбыз деп атасыз да. Бир тууган болгону менен азыркы чынында үй бүлөлүк маселе болуп атпайбы? Азыркы бир туугандар бири-бирине карабай калышканда, честно, бир тууган эле көчөдө калып, бомж болуп же түрмөгө жатып калса, экинчи бир тууган аны карабайт да. Нормально элебиз да. Мына кыздар мына тамеки чегип жүрөт, арак ичип жүрөт, дейли мини юбка кийип, топик кийип жүрөт. Эртеси күнү төрөй албай калса, каяктагы үй бүлө? Ошону ойлондуңарбы? Кийимде эмес дейсиңер. Кыздар, тилазар болосуңар, укпайсыңар сөз жакшы. Эркектерди көндүрүү оңой бир нерсеге. Кыздар укпайсыңар, бир сөзгө көнүшүңөр кыйын. Тилазар болосуңар. Сен негизи мынтейин деп атасың да, өзүмдү өзүм мактап алсам, мени ким мактайт дегенде эле. Мен жана Куба деп койдуң го, ушул жерде отуруп алып. Ой, биз бул чоң кыз Куба деп кайрылатпайбы? Атым чыкпаса жер өртө. Биз эмне үчүн көнбөйбүз башкалардын сөзүнө? Анткени биз бир өзүнчө бир личность, биз индивидбиз. Башкаларга баш ийбейбиз, биз өзүбүздүн оюбуз боюнча, өзүбүздүн акылыбыз менен барабыз жашоодо. Биякта бар эле кыздар күнөө атат да, мындай деген сөз бар. Девушки бывают разные, да, старые, пьяные, страстные. Мужчины бывают классные, красивые, белые и страстные дегенчи. Биякта кыздар болбосо, каяктан үй бүлө болот? Биринчиден эне болбосо, кайдан келип чыгат элеңер силер? Мисалы үчүн балдар, мейли кыздар деп атасыңар, балдар каяктан чыгат элеңер эне болбосо? Ананда бир эне ыйык деп айтылат. Ананда баланын өзүнүн дээринен болуш керек. Ата энесинин тарбиясынан да анан өзүнүн дээринен да болуш керек деп айтат. Дээриндегилер барбы? Чоң кыз, сиз атанын белинен жаралбай кайдан жаралдыңыз деген суроону бергим келет да. Можно? Байке. Атанын белинен дейсиң. Бул дүйнөдө кыздар жок болсо, ал ата өзүн Sözünüzge aralçı, çoğunuz sözünüzge aralçı. Balдар sizlerge айтып көп эле кыздарга эметип атасыңар да. Силерде бир нерсеңер жок. Биздин тамагыбызда 5 бар. Силердин тамагыңарда эч нерсе жок. Биздин тамагыбызда 5. Эң туура айтасың, кошлам. Күндөп намаз окуп жетесиңер. Биз болсо тамагыбызда эле жатат ошо. Биздин колдо ачкыч бар. Ачкыч бар. Бейиш эненин тамагында, бирок ачкыч кимдин колунда? Атанын колунда. Ошо ачкычты аз балда кандай таап атасың? Мындай да, негизи ыйман жөнүндө сөз болуп калды. Кыздар, силер барыңар билбейт деле болушуңар керек. Эркектин кабыргасынан ким жазалган? Туурабы? Эркектин кабыргасынан аял жазалган.
Ошондуктан бир ступенька ылдый болушуңарды суранам да. Я с этим согласна. Кто-нибудь читал Тавра Кассандра Чингиза Айтматова? Какие там проблемы, какие там вопросы? Все, что мы здесь сейчас говорим, там все уже написано. Там все уже по-философски открыто. Если мы читаемся туда, да, что эмбрион Кассандра не хочет, узнав свою судьбу, выходить, то можно узнать все, да, почему именно, как, зачем. Все можно узнать. Прочитайте эту литературу, да, и вы все поймете. И еще одно, вы говорите, можно? Эркек кишини чындыгын аял, эркектен бул амир болуп эсептелинет да, эркек кишини аял киши сыйлаш керек. Эркектин ыраасына жетип ана бейишке кирет деп айтылганда, ал эми эркек киши энесин сыйлаш керек депчи. Энесинин ыраасына жетип бейишке кирет депчи. Бул жерде ушундай сөз болуп кетти да. Бул жерде баары бири бирине сеп кылып койгон уже элечи мындай. Түзүлгөндө мыйзамдаштырылганда бири бирин сыйлап адам өзүнүн түшүнүгүнө жашап болот. Адам эмне башкарат десе түшүнүк башкарат да, чынбы? Мисалы үчүн мен бул жашоого бир келдим, демек жыргап, күлүп, ойноп анан кетишим керек, баарын көрүшүм керек десе, ошого жараша өзүнүн жашоо жолун белгилеп баштайт. Ошо, салам, рахмат. Чоң рахмат, урматтуу замандаштар. Кыз деген оң капталдан кабыргадан кылынган деп. Сол капталда эмне бар? Жүрөк бар. Кыздарды силер сүйүшүңөр керек. Биз боенуп кийингенибиз баары силер үчүн. Силер деген страшный болсо карабайсыңар. Өзүңөр боенуп кыска кийип жүргөн кыздардын артынан чуркап, салаңдап жүрөсүңөр. Мына уже эркектер кыздарды сыйлап, уже эме тиги келечекте эне деп сыйлап койсок, бизден уже өйдө сезип алышыптыр да өзүн. Кыздар кыз болуш керек, имандуу болуш керек. Эркек канча сөөп тепкиле өлтүрсө дагы кыз унчукпай отуруп бериш керек. Бирок жок. Мен айтып келсем, жок, мен айтып атам. Мен деген аз тепкилеп деген жок. Мен мындай мисалга келтирип атам. Кой тепкилөө уят болот. Кыздар деген бирке, эркектен бирке ылдый сезиш керек. Эркек акылдуу болот да, эркек деген үй бүлөнүн чоңу болот. Кыздарды мен тура азырда сыйлайм, бар эме түшүнөм сөзүн. Просто мен өзүм ошондой ойлойм да. Ким кандай ойлосо. Чоң рахмат. Урматтуу эжеке. Мен сизге айтар элем да. Сиз эркектерди бардык кыздардын аркасына чуркап жүрөт. Биз сиздерге сулуулукту көрсөтүп, сулуулукту тартып алайбыз. Сизге бир эркек күйөө жетишпейби? Кыргызстанда канча миллион эркек болсо, ошонча миллион эркекке фигураңызды көрсөтүш зарылбы? Же ошонча өзүңүздү, ошончалык эле, ошонча эркекке эмне реклама кылып, ошол абийириңизди, намысыңызды, ыйманыңызды төгүшпү? Биз ошол нерсени айтып атабыз да. Биз сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок сиздердин алдандай фигураңыз, башкаңыз менен сыйлайбыз деген жерибиз жок. Биз сизди аял заты урматы үчүн сыйлайбыз, жана сиздин абийириңиз кыз болгондугу үчүн сыйлайбыз. Сен ой боюнча бардыгы эле паранжы жамынып, моинтип жүрүш керекпи? Сен оюң ошондойбу? Чоң рахмат. Урматтуу жаштар сүйлөсүн. Тема үй бүлө жөнүндө болот да. Эми үй бүлө, мисалы мен үй бүлөмү, бала чакамы жашына калып тарбиялайм деп, бала кыздарым сойгу болбойт деп гарантия бере албайм да. Эмне дегенде гарантия жок. Анткени мен 10 саат иштейм, 10 саат уктайм, 2 саат нары бери басышым мүмкүн. 2 саат балдар менен болуш мүмкүн да. Калган убакыт болсо телевизор, газета, журнал ушул жак менен тарбия болот да. Мен мындай кыздарымы, балдарымы мындай жаман жолго кетирбем деп гарантия бере албайм да. Ыймандын жолу ошол. Бири-бириңерди жамандап, кыздар балдар жамандап, балдар эркектер жамандап. Ошондой жол менен тарбиялаш керек кыздарды. Кыздарды тарбиялап турган болсоңор башка жолун таппайсыңар. Бир жакта ыйман деп коюп өзүңөр жамандап, бири-бириңер жамандап, кайта эле ошо кыздар менен балдардын силерге көрсөтүп жаткандардын көзүнчө өзүңөрдү жаман аттуу кылып атасыңар. Силер жаңы эле кыргыз тилин айтып атасыңар, орус тилин айтып атасыңар, Казакстанда мен айтып атасыңар. Мисалы үчүн мондай кылып жамандады, Казакстанда казакча сүйлөттү деп. Мен ошо Турцияда болдум, ошо Казакстанда казакча сүйлөп жаткан казактарды кандай кабыл алат билесиңерби? Үй бүлө жөнүндө эмес, ошо баланын айткан сөзү да мага кичине таасир этип кетти да. Ошону жатасың. Ошол жакта казактар мына почти 80%ке жакыны казактар, 80%га жакын казактар эс алып жатат. Ошол жерден именно эс алып жатканда бир казакты көрсөткүлөчү, мага казакча сүйлөгөн. Ошол эле түрктөрдүн казактарга болгон мамилеси менен кыргыздарга болгон мамилеси кандай? Казактарды алып куру патриотизм деп, ошол жакта казактар жаман көрүшөт. Ага караганда кыргыздарды сыйлайт. Жанатан бери ата эненин балдарды тарбиялоосу үй бүлө жөнүндө болоттур. Ата энеде мурунку темага кайрыла кетсек, мисалы мен сөз сүйлөйүн дедим, бирок сөз жетпей калды да. Эмнеге
ата эненин балага болгон тарбияласы, мисалы бала бир жаман иш кылды дейли да. Ал жаман иш кылса, ата эне аны уруп же сабап же аябай жаман кылат да. Ал эми ал нерседен бала эмнеге үйрөнөт десе, кийин ал нерседен калп айтканга үйрөнө баштайт. Адамды уруп согуу мындай күч эме менен тарбиялай албайсыңар да. Эмнеге дегенде, баланын жаман иш кылып аткан экендигин, ата эне жаман экендигин түшүндүрүп берсе, анын баланын аң сезимин тарбияласа, ал адам чоңойгондо өзү жаман иштин жаман экендигин түшүнүп жетет дагы, өзү кылбайт аң сезим мененчи. Бүгүнкү күндө ата эненин тарбиянын берүүнү билбейт да айтам да. Эмнеге дегенде, вот ата эне дагы бир жактан алып турган балдарга тарбия берет да, ата эне тарбияны каяктан алып бериш керек. Бир айтты, баардыгы мыйзам чегинде болуш керек депчи. Адамдын жашоо эрежесин адам белгилеп бериш керекпи же Кудай белгилеп бериш керек? Бул жерде айтылат да, ата эне деле зависит депчи. Бул жерден ата эне деле күнөөлүү эмес, ар бир кишинин өзүнүн дээринде болуш керек. Ал ата эне кандай тарбия алып бербесин, ал каждый человектин өзүнүн ичинде болот, ички жүрөгүндө болот. Ошондуктан ата энеге, ар кайсы кишилерге өзүнүн эмесин ыргыта берген, там немете берген, ал туура эмес деп ойлойм менин оюмча. Урматтуу студенттер, чоң рахмат. Урматтуу студенттер, мен айтып коеюнчу бир. Келгиле, достор, операциябыздарды мага бергиле. Бири-бирибизди айыптабай, кыргыздар жакшы сөз бар эмеспи? Таш менен урса, аш менен урсун деп. Ошол жерде отурган кыздардын баарын айтып кетти элем, мен баарына ишенем. Булар келечекте татыктуу ата эне болот. Мен ар качан карап атышым ушундай сулуу кыздар. Мен да эркектерге ишенем. Эркектер бизде татыктуу ата боло алышат. Анткени биз жаңы коомдун жаштарыбыз, биз балдарыбызды жаңы схема менен, жаңы подход менен тарбиялаш керек. Бизге илгерки же болбосо Советтер Союзундагы тарбия кереги жок деп ойлойм. Анткени бизге баягы кылба же болбосо муну тинтпе, муну кылба деген сөзүн айырмасы жок. Анткени биз мындай болчу да, бизди тарбиялап. Чоң рахмат. Кыска нуска, Мына биякта айтылып кеткендей, ата эне деп атпайсызбы? Ата эне бизди кичинебизден тарбиялайт, тарбиялайт. Анан кийин мисалга алайлы, айылдан бизди бияка жиберди деп коелу, Бишкекке. Ата энебиз бизге ишенип жиберет. Бияка балам уже акыл эси болду, өзүнө ишенет, өзүнүн түз жол менен жүрөр деп ишенет. Ошону ата энебиздин ойлогон оюбузду акташыбыз керек. Анткени ар бир киши өзүнүн башы бар. Ошол кылган ишин өзү отвечать этет. Мисалы, ичеби, чегеби, кайга там кечине гулять этеби, өзү отвечать этет. Анткени бул кылган жаман нерсенин баары кийин өзүнүн турмушунда көрүнүп калат. Эгер азыр бир жаштарыбыз ойлонбосок, кийин өзүбүздүн турмушубуз бузулуп калат дагы, балдарыбызга ошону кесепет тиет. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз жана бир суроо бердиңиз, балдар кыздарды сыйлаш керекпи же ата энени сыйлаш керекпи деген. Ошо айтып кетет элем мен. Мисалы, бир девушка, парень девушка жүрөт. Ошол кызы баласына айтат экен да, бар, сен мени эсли сүйсөң, энеңдин жүрөгүн алып кел депчи. Анан тиги бала, кой, кандай болсун десе, ошон мени сүйсөң алып кел дейт. Анан кийин тиги бала энесине барат дагы, жүрөгүн сууруп алып, чуркап кызын алып баратканда, бала кулап кетип, жүрөк эмеге түшүп кетет, жерге түшүп кетет. Анан жүрөктөн мындай образ чыгып, энеси чыгып айтат экен балага, ай балам, бутуң ооруп кеткен жокпу деп. Ошондой эле